Саламатсыздарбы, сиздер менен фактчек KG жана мен Асел Соронбаева. Биз фактчек сабактарын улантабыз. WhatsApp, Telegram жана башка мессенджерлерде, ошондой эле социалдык тармактарда ар түрдүү видео тарап, ага ар кандай мүнөздөмө берилип келет. Маселен, акыркы учурда Кытай премьер-министри коронавирустан сактануу үчүн мечитке барып намаз окуду деген маалымат тараган болчу. Фактчек KG тасманын текшерип көрүп, анын алгачкы булагын аныктады. Алгач Google же болбосо Яндекс издөө системасынан Кытайдын өкмөт башчысын табабыз. Чынында ал адам тасмадагы каарман эмес экенине ынандык. 2013 жылдан тарта Кытайды премьер-министрлик кызматы Ли Кэцян аркалап келген. Ал биздин каарманга таптакыр окшобойт экен. Демек, тасмадан бир кадр алып, Яндекс картинки сервисине жүктөйбүз. Жыйынтыгында AP архив аттуу маалымат агенттигинин YouTube каналын табабыз. Каналга 2 миллиондон ашык колдонуучу катталган. Окуя мындайча баяндалат. Малайзия премьер-министри Абдулла Ахмад Бадави Кытайга 5 күндүк сапар менен барды. Сапардын экинчи күнү ал Нан Сямпо мечитине кайрылып, жума намазы окуду. Бул тасма 2015 жылдын 21 июлунда жүктөлгөн. Маалымат агенттиги тасмага мүнөздөмө берген соң жаңылыктын өзүнө да шилтеме берген. Мындан тышкары, тасма каарманы Абдулла Ахмад Бадави тууралуу маалыматты башка булактан текшерип, тасма каарманы дал ушул адам экенине ынанабыз. Демек, биз текшерчү тасмада Кытай премьер-министри эмес, 2015 жылкы Малайзиянын премьер-министри экени аныкталды. Фактчек KG жалган маалымат жана манипуляция менен ар дайым күрөшүп келет. Сайтыбызга баш багып, социалдык тармактардагы баракчаларыбызга катталыңыз.